Салам достор, кандайсыңар? Ден соолугуңар кандай? Бала чакалар кандай? Меники YouTube'да кыргызча информацияларды жайылтуу. Кыргыз тилин аз да болсо салымгошуу, бирок эң негизги максатым Кыргызстандын келечегин тарбиялаган энелерге аз да болсо салым кошуп, билген нерселеримди бөлүшүү, албетте бул садака дейт го. Ошол нерселерди бөлүшүү, пайдалуу нерселерди бөлүшкөнгө жана бөлүшүп эле койбостон, же билип эле койбостон, буюрса муну амалыбызга, жашообузга, ритмибизге айландырабыз деген үмүттөмүн. Депрессия деген бул маанайдын чөгүшү, бир нерседен ырахат албоо, капалануу, анын жоктугу же уйкунун жок болушу дагы көңүл бурууну азайтат экен да. Азайтып анан жашоодон негизи ошол айланабыздагы инсандардан жашообуздан ырахат албообузга себепчи болуп калат экен. Депрессиянын бизге алып келген зыяны адам урушчаак болуп калат экен да. Урушуп коюп, анан жолдошу менен урушуп коюп, же айланадагылар сага бир сөз сүйлөсө сөз көтөрө албай, аларга сөз кайтарып жүргүң келип, ошондо үй жумуштарын деле эптеп септеп жасап, күн өтсө болду, батыраак караң кирсе экен, күн батса экен, эс алайынчы чарчагадым деп мақсатсыз жашоо болуп калат экен да, кызыксыз эле эптеп эле күн өтсүн болупчу. Ошол эптеп эле күн өткөн менен биздин өмүрүбүз алтындай убактыбыз өтүп кетет да. Албетте үй жумуштары, бала тарбиясы аябай маанилүү аял кишиге. Бирок ошол аял киши баланы тарбиялаш үчүн, үй жумуштарын кылыш үчүн өзүндө самооценкасы болуш керек, мотивация кылыш керек да адам өзүнчү. Бул мотивацияга кантип келет? Үчүнчү бөлүгүбүз мотивацияга адам өзү жакшы көргөн ишин жасаш керек экен да. Күнүнө 5 минутта болсун, ал 10 минутта болсун, 15 минутта болсун, бирок өзү үчүн бир нерсе жасаш керек экен да. Бул китеп окуу болушу мүмкүн, адам китеп окуганда ырахат алат, бирок көпчүлүгүбүз эмес, көпчүлүк адамдар китеп окуганда уйкусу келет. Ошол адатка айландырылган адамдар дагы бар да. Китеп окуп уйкусу келбеген учурда китеп окуйт да, уктап калат, китеп ошол боюнча анан кийин алып коет же калып калат. Депрессиядан кантип арылабыз жана айланабызга кантип нур чачабыз? Үчүнчү бөлүгүбүз. Ар бир адамдын ырахат алган бир хоббиси бар, жасаган иши бар. Андыктан сиз өзүңүз үчүн убакыт табышыңыз керек. Бул качан үй жумуштарынан, баладан кантип табам дешиңиз мүмкүн. Бирок блогерлерди билем, мисалы, Мирбек Атабековдун аялы Мериша, жана Жанат Атабаева, Жанат Аксессуаристин бизнес леди эйси. Ошолорду көрүп мен аябай суктанам да. Мисалы, Жанат Атабаеваны айтсам, магазиндерине дагы барып жетишет, эртең балдарын да мектепке узатат, анан карасаң ужин учурунда, ужин тамактарын да жасайт да. Кечки убактысы болсо связга чыгат. Мен ошол Мериша менен Жанат Атабаеваны аябай суктанам да, чындыгында. 3-төн 2ден баласы бар, ушун жетишип атат. Неге мен жетише албайм? Адам кылганды адам кылат го деген өзүмдө мотивация табам да. Анан жасай баштадым. Азыркы учурда кагаздан гүлдөрдү заказ алдым, жасап дагы бердим. Кардарлар шүгүр сүйүнүштү, рахматын айтышты, ыраазычылыгын билдиришти. Анан демек ушинтип кылса болот экен дедим да. Биринчи сатыш үчүн эмес, өзүң үчүн жасап атасың, өзүңүн рахатың үчүн. Экинчиси болсо, ошонун негизинде сен акча таап атасың да. Кайсыл учурда убакыт таап атасың деген суроо болушу мүмкүн. Биз кызыбызды 9-га режимге көндүргөнбүз. 9-дан 8:30, 9:30 чейин уктайт да, ушул аралыгында. Ага чейин иштеримди бүтүрүп коем. Кызымды уктатам, андан соң отуруп алып кагаздарымды кыркып, гүлдөрүмдү жасап, ошол учурда жетишем да. Ошондой эле сиздерге дагы сунуш бермекмин. Өзүңүзгө бир хобби табыңыз. Мүмкүн, мисалы, тигүү болушу мүмкүн, мисалы, метраж материалдарды алып, шешептерди тигишиңиз мүмкүн, наволочкаларды тигишиңиз мүмкүн, кийимдерди тигишиңиз мүмкүн, мисалы, анан мындай шарфтарды тигип туруп сатсаңыз болот. Одеялдарды тигишиңиз мүмкүн. Азыр бомбон одеялдар деп чыкпадыбы? Мен азыр өзүм азыркы учурда да кызыгып жүрөм. Ошолордон алышыңыз мүмкүн. 40 сантиметрлеп кыркып алып, өзүңүздүн балаңыз үчүн биринчи тигесиз, андан соң сүрөткө тартасыз, Инстаграмга же болбосо Фейсбукка, социалдык сеттерге реклама кыласыз. Азыркы учурда ошол колдо жасалган нерселердин баалуулугу өсүп атат да. Сиз балким токушуңуз мүмкүн, Одеялдарды, мисалы, выпискада чыга турган жакшынакай одеялдарды, чоң жиптерди алып, качественный жиптерди алып тиксеңиз, токулган нерселер аябай
кымбат жана баалуу болгон үчүн сарафандарды, кардигандарды, жампирлерди тиксеңиз болот. Кийизден буюмдарды жасасаңыз дагы болот экен. Кийизден клатчтарды жасасаңыздар болот, сумка жасасаңыз болот. Анан кийин развивающий книгаларды, китепче дептерлерди жасасаңыз болот. Ал жерге светтерди коебуз, стрелкаларын кылып, же болбосо жабышчак ошол жанына запасына коюп койсоңуз дагы ошолорго жабыштыра турган болушу мүмкүн. Балдарга ата энелер алып берет деген үмүттөмүн. Анткени эмне үчүн бул нерсенин зыяны жок эч кандай. Насип бустардан колелерди жасасаңыз болот, жакшынакай кийизге тигип, узорларды, орнаменттерди түшүрүп, же бир сүрөттөрдүн тартып, ошолордун цветтерине карап тигип, аксессуарлар бул жерге. Эгер сиз үйдө тың кожойке болсоңуз, бышырыктарды бышырып сатсаңыз болот. Булочкаларды, пирогторду, тортторду бышырып сатсаңыз болот. Үй шартында эле. Же болбосо манты оромолорду сатып мектептерге, жаныңызда мектептер болгон болсо, мага окшоп мугалим болгон болсоңуз, репетитор болсоңуз болот. Эгер мектептен келген болсо, сиз 3-төн 4-кө чейин 1 саат аралыгында же жарым саат аралыгында ошол балага математика үйрөтүшүңүз мүмкүн, английский үйрөтүшүңүз мүмкүн, кесибиңиз химия болсо химия, тарых болсо тарых, кыргыз тили болсо кыргыз тилин үйрөтүңүз, кандай сонун. Андыктан өзүңүздүн самооценкаңызды түшүрбөй, дайыма позитивдүү көз караш менен алга жылабыз. Балдарыбызды тарбиялайбыз, үй жумуштарына жетишебиз, жолдошубузга да кам көрөбүз, кайнена кайнатабызга да кам көрөбүз. Баарына жетишели. Кыргыз келиндери чындыгында тың. Мен суктанган башка улуттун инсандарын көргөндө, кыргыздар аябай таланттуу дегенчи, колунан бардык жумуш келет, кылган иши деле тың, тамак ашына деле тың, өздөрүн карап жүргөнүнө тың. Мындай сонун комментарий алгам да. Андыктан сиз да кыла аласыз. Албетте бул сразу болуп кетет деген нерсе жок. Мен өзүмө ушинтип мотивация берем да, лампочка деле бир жаратылышта жаралган жок депчи. 1000 жолу, 1001 жолу жасалып, анан кийин лампочка болуп жарылбай туруп калган. Сиз дагы чамдаңыз, аракет кылыңыз, өзүңүздү өнүктүрүңүз, айланаңызга нур чачыңыз. Көрүшкөнчө, амандашканча.